Бүгін біз ушундай бир пресс-подборщикке токтолобуз. Galliani пресс-подборщиктер негизи итальянский бренд. Биринчиден качество, сапаты жакшы. Германияда жасалып, алар прямо Германиядан алдырышат. Түктөрдүн счетчик, 2 моток джип кошулат. Zip комплекти өтө жакшы. Мондай удобный, берде инструменттер. Бааларын айтып койсок, Сатууга алып келсек, сөзсүз запчасттар менен алдырабыз. мунун гарантиясы кандай болуп калат? 1075-15-3. Сезондо туруп калбаш үчүн. Бүт келип көргөндөр таң калышат. Могу прессти алып кетиш үчүн 135 000 сом эле төлөп, дыйкандар современный техника менен иштесин деп алып келип атабыз. Көлөмү чоң запчасттар экинчи складда турат. Технология өнүгүп атат. Биз деле артта калбайлы. Бул 1 мүнөттө масса болсо, жетиштүү масса болсо 8 түп чыгарат. Мекендештер, саламатсыздарбы? Биздин каналда бүгүн сельхозтехника боюнча кепти улантабыз. Тагыраак айтканда, пресс-подборщик тууралуу бул заманбап сельхозтехникалардын катарына кирет деп айтабыз. Өзүңүздөр билгениңиздердей биздин партнер болуп эсептелинген Агротрекке конокко келдик. Былтыр биз көп видеолор чыгарганбыз тракторлар боюнча. Бирок бүгүн биз тракторлорго токтолбойбуз, бул фармлит тракторлору. Бүгүн биз ушундай бир пресс-подборщикке токтолобуз. Түк жасаган шайманыбыз, билесиздер. Азыр биз Агротрек компаниясынын жетекчиси менен силерди тааныштырайын, андан кийин сөзүбүздү уланталы. Биздин көрүүчүлөр чачкы боло. Саламатсыңар, урматтуу дыйкандар. Менин атым Расул, Агротрек компаниянын жетекчиси болом. Бүгүн Galliani пресс-подборщик боюнча Маалымат беребиз. Расул мырза, ушу Galliani шайманды былтыр трактор фармлиттер тартчу эмес белек, туурабы? Ооба. Трактор сатып атасыңар азыр деле. Кандай болот? Жакшы эле болот абы? Тракторлор жакшы буюрса, өстөрүн жакшы көрсөттү. Жакшы көрсөт, э? Ооба. Мына бүгүн биз ушундай шайманга келдик. Шайманга качантан бери өттүңөр, анан кийин ушул боюнча тааныштырып баштай берели. Galliani пресс-подборщиктерди алып келгенибизге примерно 3-4 ай болду. Эмне себептен Galliani пресс-подборщиктерди тандаганбыз? Galliani пресс-подборщиктер негизи итальянский бренд. Италияда чыгарылчу. Илгери. Андан кийин Paksan деген завод бар Турцияда, ошолор лицензияны алып, анан толук заводду сатып алышкан. Азыр Турцияда чыгарылат. Galliani деген пресс. Эмнеси жакты бизге? То, что биринчиден качество, сапаты жакшы. Өтө функционалдуу, немелери жакшы. Өзүн жакшы көрсөткөн. Европада, Турцияда жакшы көрсөтүп келген, туурабы? Ооба, то есть бул история менен бренд Galliani. Короз эмблемасы, короз дүйнө боюнча көп өлкөлөр уже тааныйт могу эмблеманы. И биз алып көрдүк, бизге жакты. Алган клиент ыраазы өтө. Мисалы, пресстерди Кыргызстан билесиз. Кыргызстан деген пресс-подборщик азыр уже чыкпай калган, ал бирок жакшы пресс болчу өтө эле. Анан ошол габарит, ошо Кыргызстан пресс-подборщик чыгарган түктөрдү ошол габаритине уже көмүп калган кыргыз элчи. Өтө удобный габарит, жакшы да, 25-30 килограмм. Ошол пресс-подборщик ошон точно одинаковый тетеги Кыргызстан менен стандарт пресстерди чыгарат. Өтө чоң оор эмес, өтө кичинекей деле эмес. Плюс можно настройка кылсаңыз да болот. Комплектацияда гидропривод, то есть рабочий траекторияны салондо эле настройка регулировка кылат пользователь, оператор. Анан комплектацияда көп нерсе бар. Мисалы, вот бачок для воды, мондай прожектор. Это все базовый комплектацияда. Огнетушитель, узловязательдер немецкий Распе, 2 узловязатель. Немецкий болуп эсептелинеби булар, э? Ооба, Распе Германияда жасалып, алар прямо Германиядан алдырышат. Тетиги өзүнчө экен да мунука. А так 95% запчасттарды, детальдарды 95% завод өздөрү чыгарышат. То есть это өтө жакшы показатель. Мондай электронный түктөрдүн счетчик, то есть канча түк чыкты уже эсептеп берет. Расул мырза, канча түк чыгарып койчудай бул? Өтө тез иштейт.
аналогтарга караганда тез иштейт. 1 минутта 8 түп 1 чыгарабы? минутта 8 түп Аябай жакшы чыгарат. көрсөткүч го. Это доказано, проверено, заводтон видеода келген, то есть замер да кылышкан. Местный дыйкандар алгандар тоже могут замерить этсе болот. Анан биягында 2 моток джип кошулат. Так, это кардан, мондай вомдун насадкасы. Бул китеби и zip комплект. Zip комплект өтө жакшы. Мондай удобный, берде инструменттер, это электро розеткага запасной зубчиктер и вот пружины и так далее. То есть мынерге уже майда жүктөсүн салып кое берсе болот. Оператор өтө удобный zip. Бизде көп сурашат келип, мондай сатылабы? Бизде андай отдельно сатылбайт, айтып коеюн. Комплегі мен кошо берет экенсиңер да, э? Ооба, zip жанагы пресс подборщик менен плюс вот такие эти это стопор колес. Бул дөңгөлөк экен да. Ооба, Ушундай дөңгөлөк. бир. Ну, безопасно. Ошондо жиптери бул получается силер комплекти менен берсеңер, момундай жиптер доступный элеби, көп элеби? Же буларды өзүнчө табыш керекпи? Жок, жиптер базарда толтура. Толтурат, Обычный пресс-подборщиктин жиптери түшө берет. Стандартный пресстен. Келли, Расул мырза. Бааларын айтып койсок кандай болот? Бааларын айтпайлы эң Так, биринчи жылы биз акция менен кое беребиз деп чечтик. То есть бүт областтарга таратайык деп атабыз. Поэтому азыркы баа 1 миллион 350 000, то есть $15,5 000. Это полная комплектация под ключ. Также вот вентилятор көрдүңөр, вентилятор чан болбош үчүн узловязатель вентилятор да бар. Мунун гарантиясы кандай болуп калат? Гарантиясы 1 жыл. 1 жыл, 12 ай болот экен, урматтуу көрүүчү. Канча пресс чыкты эсептелбейт. То есть только по времени 1 жыл гарантия, это заводской гарантиясы. Ооба. Эң негизгиси эми дыйкандар иштеп атканда, механизаторлор иштеп атканда булар поледа туруп калбаш үчүн запчасть тетиктери менен маселе Ооба, болбойбу? запчасттар азыр запчасть складда эле көрсөтөбүз. Запчасттар биз сөзсүз бир техниканы тандап алып алсак, сатууга алып келсек, сөзсүз запчасттар менен алдырабыз. Запчасттар менен проблема болуп калбайбы? Запчасттар менен проблема жок. Плюс ар бир поставка менен, то есть кийинки партияда кайра кошо запчасттар келет. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, тияктан складты көрсөтөбүз сиздерге. Плюс алды жагы менен тааныштыра кетейин. Жүргүлө ал жагын көрсөтөлү. Так, дөңгөлөктөр боюнча. Дөңгөлөктөр, посмотрите, жылдырып турса болот, өйдө ылдый. То есть азыр средний положениеда турат, өйдө же повыше, пониже можно его настраивать. Дөңгөлөктөрдүн размерлери 10-75-15-3. Өтө жакшы, качественный дөңгөлөктөр. Далее, также тут могу дөңгөлөктүн да настройкасы бар, регулировкасы өйдө ылдый, көтөрүп түшүрө берсеңер болот. Далее, гидравлический привод к регулировке рабочего положения. Бул жагында, как я сказал, гидропривод дышла, андан тышкары вот такой вот здесь могу штырь чыгат. Так. И все, кайра штырь горит, и это рабочее положение. Чтобы на стоянку поставить, и вот так опускаем. Түшүрөбүз. Мында өзү эле туруп калат экен. Ооба, өзү туруп калат, трактор чыгат. Эми бул шайманга канча аттын күчү керек тракторлар? Канча аттын күчүнөн өйдө керек тракторлар? Могу пресс-подборщикте иштетиш үчүн 50 аттын күчү трактор минимальный. Минимальный, То есть минимум 50 аттын күчү, как раз вот ушул 50 аттын күчү трактор турат. Андан чоңурактар да болот. То есть бизде алган клиент ал 1604 менен иштетип атат. 1604 менен 6 цилиндр трактор менен. Вес салмагы 1 тонна 900 килограмм. Мисалы көбүнчө аналогтардын салмагы примерно 1 тонна 600 килограмм. Мүнөтүнө примерно 5 пресс чыгарышат. То есть бул итальянский технология, качество металла. И также өтө жакшы. Сапаттуу. Я думаю, эта цена өтө
Ну, каждого сома стоит этот пресс-подборщик. Өзүнүн акчасын актайт. Ова. 1 тонна 900 килограмм жалпы салмак экен да, э? Ова, вот. Можете снять немесин. Вкладышы бар ба? Биркасын, ова, биркасы, вот здесь салмагы 1 тонна 900 килограмм. Түктөрдүн размери канча болот? Ошондо стандартный канча болчу эле? 40-ка, 60-ка 1 метр эле? До 130 сантиметров, Ага. от 90 до 130 сантиметров длина. Регулировка салуу, э? Ова. Вес тюков ошондо 25-30 килограмм болот. Галиани брендтин көп түрү пресс-подборщиктердин бар. Могу пресстин модельдин наименованиясы Бале 6390 Gold. Кстати, вот это итальянский флаг, говорит о происхождении этого бренда. У итальян флага. Жашыл, ак, кызыл Италия билебиз. Ова. Мунун эми демек сериялары бар экен да, бул пресс-подборщиктиги дагы түрлөрү бар экен да. Ооба, бул негизи эң кымбаттардан эмес. Себеп кымбатыраак түрү деле бар, 3 узловязатель менен бар, измельчительдери менен бар, пошире, побольше есть. Түрү көп. Бизге эң ылайыктуу рулонный да бар, рулонныйдын деле көп түрү бар. Бизге Кыргызстанга ылайыктуу ушул да, Кыргызстанга окшогон пресс. Расул мырза, ушундай бир азыр ушундай эмеге ээ болсо, механизатор бир математикасын келтирип канча убакытта актайт, бир айтып бере аласызбы ошону? Обычно пресс, я могу только сказать, вот клиенттер менен көп сүйлөшөбүз да. Клиенттер көбүнчө айтышат, то что бир сезондо бир пресс өзүн актайт. Бир сезондо актап койсо? Бир сезондо эле актап коет. Бул Эмне себептен, то есть если, конечно, если механизатор өзү иштесе, клиенттер менен сүйлөшүп, жер тауып, заранее уже договаривается, мен сага пресстеп берейин, там бир жерде мынча гектар, башка жакта мынча гектар. То есть сезондо тынбай иштесе, бузулбай. Ошол үчүн биз именно Галиани алдык, чтобы сезондо туруп калбаш үчүн. Сезон короткий, сезондо техника туруп калса, это уже ведет к банкротству. Ошол үчүн биз, чтобы не подводить клиентов, именно жакшы брендтерди тандайбыз. Мунун мөөнөтү канча болушу мүмкүн? Бир канча жыл иштеп берчү ушундай бир техника? Канча бул иштей берет, 10 жылда иштей берет. Главное, как обслуживать, как смотреть, мисалы, как зажигание выводят. Зажигание туура эмес чыгарып койсо, уже ийнелер сынат, мисалы. Это любой пресстики ошондой. Расходник болуп кете берет да. Ийнелер жок. Кээ клиенттерде ийнелер, мисалы, бир күндө иштеген ийнелер бар. Но это не с этим пресс-подборщиком. Я когда работал с другими пресс-подборщиками, прессти алып кетишет, эртеси күнү чалат, ийне не то брак депчи. Оказывается, өздөрү зажиганияны туура эмес чыгарып коюшкан. Кээкилер 5 жылдан кийин биринчиийнени алмаштырып коюшат. 5 жыл иштетип, 5 сезон получается. Расул мырза, келе бир эски пресс-подборщиктер деп коелучу, эми эскилер анан бул жаңы болуп атпайбы биз үчүн? Бир 2 же 3 разница эмнеси менен артык бул пресс-подборщик? Так, ну, как я говорил, комплектациясы жакшы, комплектующий деле жакшы, немецкие производства, бренд, то есть технологиялары жакшы. Италия это по фермерству все-таки алымда жүрөт. Өтө жакшы комплектациясы и удобный, то есть габарит, привычный, бизге привычный Кыргызстандын, мисалы, пресстикинде эле габарит, тюктөр да ошондой. И салмагы 1 тонна 900 килограмм, о чем говорит? Качество металла. Сиз даже мындай карасаңыз, кандай покрашенный, кандай краскасы кандай краскаланган. То есть сразу чувствуется качество, да? Бүт келип көргөндөр таң калышат, бул өтө эле өзүнүн көрүнүшү да аябай сапаттуу, коозго келет экен да. Так. Эң бизде дыйкандардын эң дайыма бере турган суроосу да. Баасын айттык, рассрочка түрлөрү барбы? Ооба, лизингке алсаңыз болот. Бул да лизингке бар. Ооба, клиенттер лизингке алса болот. Баштапкы төлөмдө 10%-нан башталат. Годовой 6%-нан башталат. Айыл банк менен, элдик банк менен иштешебиз. Ар бир техника бизде турган лизингке оформить этсе. Ошолордун бир эрежелери мындай жалпы болбосо дагы, так болбосо дагы бир негизги 6% болуп атат. Анан канча жылга берчидей?
6%-нан башталат. Негизи банкта продукталар көп, башка продукта да бар. Мисалы 14%, 15% менен деле бар. То есть эң аз пайызы это 6%. Канча жылга калса болот? 7 жылга чейин. Ошол эле шарттар экен да? То есть могу мисалы могу прести алып кетиш үчүн клиент 135 сом, 135 миң сом эле төлөп, анан страховкасы примерно эми азыр мен прям точно айта албайм, потому что эми банк менен урушуп жүрбөсүн клиенттер деле. Но примерно 25 миң сомдой 7 жылдык страховкасы. Орточо баасы. 7 жылдык. То есть это не такая страшная сумма, да? 25 миң сом за 7 лет. Керкилер ойлошот, неге мен мынча төлөйм? Мен бул 7 жылга. То есть 25 миң это сразу за все. И 135 миң баштапкы төлөм, калган төлөмдөрү квартальный. Ар 3 сайын төлөшөт. Бир жылда 3 жолубу? Бир жылда 4 жолу болот. Бир жылда 4 жолу жакшы экен да. Ооба. Эми 170 миң сом менен 160 миң сом бар болсо, ушундай пресс-подборщик алып кете берсеңер болот экен. Мынакей Агротрекке келгиле. Агротректин бир дарегин эстетип коелу жаңы көрүүчүлөргө. Биз ГЭС-5 районунда турабыз. Бишкектин четинде ГЭС-5 район объезднойдун биринчи линия болот. Мисалы, могу объездной трасса. Караван деген торгово-логистический центрде жайгашканбыз. Ошол жерде силер билген эле, урматтуу көрүүчүлөр, мында объезднойго келатканда биримдик көчө менен ушул жибек жолунан келатып, объезднойго келген жол, ошол жакта биз Ред Петролиум бар болчу, азыр деле бар болуш керек, э? Бул жерде бир азыр развеска Жашыл Петролиум, Бишкек Петролиум болчу. Жашыл Петролиум. Азыр билбейм, калабы калбайбы. Мурун Жашыл Петролиум бар болчу, KFC бар болчу. Азыр мындай кольцевойду алып коюшту, мындай бир развеска жасап атышат. Сиздерге азыр дрон менен учуруп көрсөтөбүз, так дарегин, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул Агротрекке келесиңер, Расул мырза номерлерди калтырат. Силерге кенен консультациясын берип, дагы биз бере албай калган суроолорду, эми албетте дагы суроолор болушу мүмкүн. Ошолорго силерге жооп тартуулап, ушул пресс-подборщиктерди мынакей быйыл арзан кылып сатып атпасыңар. Эң негизгиси. Ушул жылы мына арзан пресс-подборщикке ээ болуңуздар. Кийинки жылдары кымбаттайт экен да. Аны азыр айта албайбыз, себеп заводдо деле өзгөрүп турат. Алар бизге завод деле жардам берип турушат. Раскачкага быйылча ушул баага алып тургула депчи. Анан биз деле стараемся как бы в начале все-таки главная реклама это поледа иштегени пресстинчи. Поэтому эртерээк тараталы деп. Бүт областтарда иштеп калса уже эл көргөндөн кийин уже өздөрү чечет. Алыш керекпи же башка маркалар жакшы. Эми негизи бул итальянский марка. Италия билесиздер, бул Европада алдыңкы мамлекеттердин бири, өзгөчө айыл чарба жагынан мына ушундай шаймандарды жасап атыптыр. Бул шаймандар эми бизге келди. Мынакей заманбап шайман болуп эсептелинет. Түк бизге керек. Биз айыл чарбада мал көп багабыз, Кыргызстан. Түк бизге керек. Ошондуктан бул пресс-подборщикти иштете турган механизаторлор болсо, жакшы иштете турган болсо, буйруса жакшы ийгиликтерге жетесиңер деп ишенебиз да. Эми толуктай турган сөздөрүңөр болсо, толуктап койгула. Агротректин максаты негизи современный Европа колдонгон техниканы Кыргызстанга алып келип, чтобы дыйкандар современный техника менен иштесин деп алып келип атабыз да. Мисалы, могу фармлит тракторлор деле азыр мен оюмча комплектация боюнча не уступают ни одному европейскому трактору. Автопилотко чейин уже установка кылып атабыз тракторлоргачы. Буюрса жакын арада автопилот пайда болот экен да? Уже мисалы агронавигатор коштурганбыз, уже келип атат автопилоттору менен уже клиенттерге, даяр клиенттерге заказ кылышкан. Жалпак тил менен айтканда, өзү иштей турган тракторлорду силерге алып келип берет экен да? Бир гана башкарып коет экенсиңер башында. Дагы эмне толуктайсыз, Расул мырза? Барбы дагы толуктай турган нерсе? Нет, тут уже эми урматтуу көрүүчү, эгер силерде суроолоруңар болсо, комментарийге калтырыңыздар. Биз буйруса, мына Агротрек менен биз былтыр дагы аябай көп иштегенбиз, быйыл дагы иштейбиз. Силердин суроолоруңарга жооп тартуулап, дагы бир нече видео тартабыз буйруса, Расул мырза. Расул мырза өзү генеральный директор, Агротрек компаниясынын генеральный директору болуп эсептелинет. Биз көптөн бери партнер болуп иштешебиз. Биздин каналды кирсеңиздер, көптөгөн тракторлор боюнча маалыматтар бар. Бул складда бизде майда чүйдө запчасттар
көлөмү чоң запчастар экинчи складда турат. Мисалы, могу навесканын запчасттары, аппаратуралар, ар бир тракторго, ар бир модельге, пресс-подборщиктерге деле, майда нерсене чейин форсункалар и так далее, все есть, да? Воздушный фильтрлер, компрессорлар, мисалы, вот компрессор и так далее. Бүт фильтрлер, сцепление, сборы в разборном состоянии, дискалом, передо, полный отдельный двойной насос НШ, одинарный насос НШ, полный запчастары бар, погрузчиктин запчастары, могу жерде пресс-подборщиктердин запчастары, вот здесь еще мы не раскидали их. Запчастей, в общем, достаточно. Насадкалар, бирден запчасть эч качан албайбыз, постоянно пополняем склад. Экинчи складда көлөмү чоң запчасттар. Демек, бул жерде могу тетиктер пресс-подборщиктин тетиктери экен, а? Да, мисалы, вот цепь, зубья, вот такие эти рычаги и так далее. Эмки жылы ош жакта деле бир база ачайык деп атабыз, ал жакта деле ошондой запчасть склад. Урматтуу көрүүчү, урматтуу катталуучу, биз ушинтип сиздерге заманбап сельхозтехникалар боюнча көптөгөн маалымат дагы көрсөтөбүз. Бүгүн бир гана пресс-подборщикке видео арнадык Агротрек менен бирге. Агротрек мындан ары дагы көптөгөн шаймандар менен бизди кубандырат деп ишенебиз. Анткени ушундай бир чоң сельхозтехникаларды биз изилдешибиз керек, маалымат топтошубуз керек. Өзүңүздөр билесиздер, технология өнүгүп атат. Биз деле артта калбайлы, биздин каналга катталыңыздар. Лайктарыңарды басып койгула, оңой эле басып коюш бизге аябай мотивация чоң болот да. Анан комментарийлерге суроолоруңарды жазгыла. Жаман комментарийлерди урматтуу көрүүчү суранабыз, жазбаңыздар. Биз эми сиздер үчүн кызмат кылып атабыз, дыйкандар үчүн. Айыл чарбабыз өнүксүн деп. Ошо менен биз эмки чыгарылыштардан Кудай буйрса көрүшөбүз дагы. Сельхозтехника боюнча, Агротрек боюнча айтып беребиз, Биздин көрүштөрүбү кайрылып туруп, анан кийин коштошпойсоңор болот. Урматтуу дыйкандар, биз компания Агротрек дыйкандарга кызмат кылып берип атабыз. Заманбап сельхозтехника алып келип атабыз, өтө сапаттуу. Биздин дыйкандар да западный дыйкандарга кошо в ногу со временем жүрсүн деп. Ошого суроолоруңуз болсо кайрылыңыз. Телефон жазылат астына. Инстаграмда да барбыз. Тугисте, картада деле тапсаңыз болот бизде. Расул мырза, эми биз соц тармактарда силерди байкап карап турабыз да. Сиздер ушундай бир жаңы кузовтарды, анан бир жаңыланган версияларды, тракторларды алып келет экенсиңер. Биз качан ошолорду бир тартып калсак болот? Ошол боюнча маалымат берип кетпейсиңерби? Бизде ооба азыр тракторлор жаңыланган, Дойсфардын кузову полный формлитке өткөн, жаңы функциялар кошулган. Ушул жаңы функциялар менен жаңы кузовдору сентябрдын аягында келет. Ошондо келип көрүп кетсеңиз болот.